Дарбызды кантип туура тандоо керек? Туура дарбыз тандоо бул өзүнчө бир илим деп айтсак жаңылышпайбыз. Кимдир бирөөлөр дарбыздарды эркек ургаачы деп бөлүшсө, айрымдары тыкылдатып тандап алышат. Ал эми башкалары тааныш сатуучуларга гана ишенет. Чын эле таттуу жана даамдуу дарбызды кантип тандоо керек? Туура тандоонун бир нече эрежелери бар. Биринчи, өлчөмү боюнча тандоо. Ири дарбыздардан сак болуңуз. Биздин климатта өтө чоң дарбыздардын өсүшү мүмкүн эмес. Алар жасалма жол менен азыктандырылгандыгы үчүн же болбосо дары-дармектердин жардамы менен чоңойгон болушу мүмкүн. Ал эми кичинекей дарбыздар өтө таттуу болушпайт. Демек, идеалдуу өлчөм 5-7 килограмм аралыгында болушу зарыл. Экинчи, эркек жана ургаачы. Дарбыздар ургаачы жана эркек деп экиге бөлүнөт. Балдар чоңураак келишет, анча таттуу болушпайт. Ал дарбыздардын түбү томпок келип, үстүндө кичинекей тегереги бар болот. Ал эми ургаачы дарбыздар кичирээк, алардын формасы тегиз болот, анын сөөктөрү кичинекей келет, айымдар таттуураак жана даамдуураак болот. Үчүнчү, сабагына көңүл буруңуз. Дарбыз тандап атканда сөзсүз түрдө сабагына караңыз. Сабактын болушу шарт. Ал жетилгендиктин көрсөткүчү эмеспи? Саргыч жана кургак сабак дарбыздын бышкандыгын билдирет. Ал эми сабагы жашыл өңдүү болсо, дарбыз бышып жетиле элек. Бышкан жана жетиле элек сабактын ортосунда чоң айырма бар. Бышкан дарбыздын куйругу морт жана оңой сынат. Ал эми быша элек жемиштики жумшак болот. Эгерде дарбыздын сабагы кесилген болсо, мындай дарбызды албай эле койгонуңуз туура. Төртүнчү, тыкылдатып көрүңүз. Дарбызды муштумуңуз менен тыкылдатып көрүңүз. Бышып жетилген жемиштер ачык жана жагымдуу үн чыгарышат. Ал эми жетилбеген дарбыздар үнсүз болушат. Аны кулагыңызга коюп, эки жагынан кысыңыз. Жакшы ширелүү дарбыздан бир эле учурда жаракка кетиши керек. Бешинчи, кесилген дарбыздарды албай эле коюңуз. Көпчүлүк сатуучулар сатып алуучуга дарбыздын жакшы бышкандыгын көрсөтүү үчүн андан бир чарчы кесип алышат. Мындай жемишти сатып албай эле койгонуңуз туура. Анткени дарбыз дароо баарын өзүнө сиңирип алат. Сатуучунун бычагындагы кирден тарта бактериялар менен чаңга чейин. Алтынчы, дарбызды туура мезгилде сатып алуу керек. Натуралдуу жана эң сонун дарбыздар август айынын ортосунан баштап сентябрь айына чейин сатылат. Июль айынын аягында жана август айынын башында бышкан мөмөлөрдөн да мындай натуралдуу дарбызды тапсаңыз болот. Бирок бул өтө сейрек кездешүү. Белгиленген мезгилдерге чейин дарбыз сатып алуу жөнүндө такыр ойлонбоңуз. Ал жетиле элек же зыяндуу заттар менен толтурулуп өстүрүлгөн болуусу ыктымал. Жетинчи, кылдаттык менен караңыз. Дарбыздын ар тарабын кылдаттык менен текшерип, жакшылап карап көрүңүз. Дарбыздын кабыгында кичинекей жаракалар, тешикчелер, ар кандай тактар, чийиктер жана ушул өңдүү нерселер болбошу керек. Жогоруда айткандай эле алар аркылуу бактериялар жана микробтор оңой эле кирип кетишет. Дарбыздын шар формасында болгону даамдуу болгонунан кабар берет. Жаркыраган жана карама каршы сызыкчалар дарбыздын бышып жетилишинин белгиси болуп саналат. Сегизинчи, сары тагы бар дарбызды табыңыз. Мындай тактын болушу мөмөнүн өз алдынча бышып, таттуу болгондугун көрсөтүп турат. Ал табигый түрдө бышкан жана ар түрдүү химиялык кошулмалар менен толтурулбашы мүмкүн. Өтө ачык түстө же жашыл болбошу керек. Анткени мындай так дарбыздын жетиле элек экендигин далилдейт. Мындан тышкары тактын көлөмүнө да көңүл буруңуз. Ал өтө чоң же кичинекей болбошу керек. Тогузунчу, дарбыздын түсү кандай болушу керек? Дарбыздын сызыктары карама каршы болуусу зарыл. Жабык жана ачык сызыктар так белгилениши керек. Сызык канчалык кара болсо, ошончолук көп азыктандыруучу заттарга ээ. 10. Дарбызды сууга салып көрүңүз.
Дарбыздын бышып жетилгенин текшерүү үчүн аны сууга салып көрүңүз. Эгер ал калкып чыкса, демек дарбыз бышып жетилген. 11. Нитраттарсыз дарбызды кантип тандап алуу керек? Нитраттар туздар, минералдар жана азот кислотасынын эфирлери. Алар айыл чарбасында жер семирткичтер үчүн колдонулат. Нитраттардын көп өлчөмү уулуу жана адам организми үчүн өтө кооптуу. Өзүңүздү өзүңүз коргоо үчүн бул нерселерге көңүл буруңуз. Кесилген дарбыздагы кочкул кызыл жана актан сарыга чейинки түс нитраттардын белгиси. Стакан сууга 1 чарчы дарбызды салыңыз. Суу бозоруп, кызгылт болуп калат. Ал эми эгерде суу кочкул кызыл түскө айланса, демек анда нитраттар бар. Нитраты көп жемиштердин кычкыл жыты бар болот. Дарбыз жөнүндө кызыктуу факттарды билгиңиз келсе, экрандан алыстабаңыз. А сиз 3 август эл аралык арбуз күнү экендигин билдиңиз беле? Эми билип жүрүңүз. Жапониялыктар 4 чарчы дарбыздарды өстүрүшүүдө. Эмнеге десеңиздер, бул жөнөкөй. Тегирек жемиштерге караганда 4 чарчы жемиштер бирдей көлөмдө болгондуктан көп орун албайт. Бул аларды ташууда акчаны үнөмдөйт жана сатып алуучуларда муздаткычка сактаганга ыңгайлуу болгондугу үчүн 4 чарчы дарбыздарды көп алышат. Эң чоң дарбыздын салмагы 90 килограммга чейин жеткен. Ал эми сиз дарбызды кантип тандайсыз? Комментарийге бөлүшө кетиңиз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Ашкабактын 6 пайдасы. Ашкабак абдан пайдалуу жемиштердин катарын толуктайт. Ал сарыгыч, көк жана сары түстөрдө болот. Соңку жылдары ал өзгөчө белгилүү боло баштады. Ашкабакты биз аябай жакшы көрүп жейбиз. Ошол себептен биз сиздерге ашкабакты күн сайын жесеңиз, ден соолугуңузга кандай таасирин тийгизерин айтып берүүнү чечтик. Сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көрүңүз. Себеби пайдаларынан тышкары зыяны дагы бар экенин билдик. Жана албетте каналыбызга катталганды унутпаңыз. 100 грамм ашкабак 90 грамм суудан, 0,9 грамм белоктон, 5,9 грамм углеводдон, 1,2 грамм клетчаткадан жана органикалык кислоталардан турат. Ошондой эле анын курамында А, В1, В2, П, В19, С витаминдери, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, темир, йод, фтор, цинк микроэлементтери бар. Ашкабак клетчатканын кайнагы, булагы десек эч жаңылышпайбыз. Бир чыныдагы ашкабактын курамында 3 грамм клетчатка бар. Ал болсо биздин ичип жеген тамак ашыбызды сиңирүүдө башкы ролду ойнойт. Ошол себептен ашкабак ашказанды тазалап, токсиндерден арылтат жана көпкө чейин ашказанды ток кармайт. Эң кызыктуусу энергетикалык кубаттуулугун айтсак, бир порция ашкабак болгону 49 килокалорий түзөт. Ал арыктоо үчүн, диетага отургандар үчүн эң сонун азык. Бирок сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, даамдап көрүңүз. Бүгүн ашкабактын пайдалуулугун бир канча түрүн айтабыз. Баса, кийинки көрсөтүүдө кайсы азык болсун десеңиз, комментарийге сунушуңузду калтырып коюңуз. Ал эми азыр болсо ашкабактын пайдаларын айтып берели. Биринчи, жүрөк ооруларынын алдын алат. Ашкабакты күнүмдүк ашканада колдонуу жүрөк ооруларына алып келчү холестериндин санын азайтууга жөндөмдүү. Андан сырткары ашкабактын курамында кан басымды калыбына келтирчү магний абдан көп. Ал болсо инсульт жана жүрөк ооруларына кабылуунун алдын алат. Изилдөөлөрдүн негизинде гипертония оорусу менен ооругандар ашкабактын данегинен жасалган майды колдонуп, кан басымды нормалдаштырып жана жүрөктөгү аортаны ар кандай оорулардан сактаарын далилдешкен. Экинчи, рак оорусуна чалдыгуунун алдын алат. Эң коркунучтуу болгон үрөйдү учурган ар кандай рак оорусунун түрлөрүн алдын алат. Себеби ашкабакта эң күчтүү болгон бета-каротин аттуу антиоксидантты камтыйт. Тактап айтканда рактын тери, өпкө жана көкүрөк ооруларынын алдын алат. Үчүнчү, көздүн көрүүсүн жакшыртат. Болгону бышырылган бир чыны ашкабакта А витамининин 200 грамм күнүмдүк дозасы бар. Бул витамин көздүн өзгөчө караңгыда көрүүсүндөгү көрүү аралыгына абдан жакшы таасирин тийгизет. Ошону менен катар ашкабак лютеин жана дексатиндин булагы. Бул каротиноиддер канда топтолуп, көздү эффективдүү түрдө коргой алышат. Эгер ашкабакты бир да жолу жеп көргөн эмесмин десеңиз, комментарийге жазыңыз. Арабызда ашкабакты такыр жеп көрбөгөндөрдүн канча экенин билебиз. Төртүнчү,
аял затынын ден соолугу үчүн. Холестериндин жардамы менен организмдеги зыяндуу металлдарды чыгарып арыктай аласыз жана гинекологиялык ооруларды айыктурууда да эң жакшы азык. Ашкабактын жумшак маңызы эрозия, тукумсуздук сыяктуу ооруларды сакайтууга чоң көмөк көрсөтө алат. Курамындагы кальций менен темир кош бойлуу айымдар үчүн эң пайдалуу жемиш. Ал анемия, кан басымынын түшүп кетиши сыяктуу оорулардын алдын алат. 5. Маанайды көтөрөт. Ашкабактын данегинде аминотриптофан аттуу кислота бар. Ал серотониндин бөлүнүп чыгышына себепчи болот. Баарыбыз билгендей, серотонин маанайды көтөрчү гормондорду бөлүп чыгарат. Ал гана эмес, депрессия, стресске кабылганда алар менен күрөшүүдө ашкабакты жеңиз. 6. Сулуулукта. Бет үчүн маска. Жарым стакан ашкабактын маңызын 3 аш кашык майда шекерди жана жарым чай кашык ашкабак семичкесинен алынган майды жакшылап аралаштырасыз. Бирдиктүү масса болгондо аны бетке тегиз жабасыз да манжаларыңыз менен жай массаждайсыз. 10 мүнөттөн кийин бетиңизди жууп салсаңыз, териңиз жумшак, назик болуп, чарчаңкы абалыңыз энергиялуу жүз менен алмашат. Дене үчүн маска. Мындай маска үчүн алгач сууга бышырылган ашкабактын маңызын блендерден өткөрүп аласыз. Андан 3 аш кашык идишке салып, ага 3 аш кашык майда күрөң шекерди жана 1 чай кашык ашкабак семичкесинин майын кошосуз. Баса ашкабак семичкесинин майын бардык дүкөндөн сатып алса болот. Даяр болгон масканы денеге кебес менен массаждоо аркылуу сүртүп, бир аздан соң жылуу сууга жууп жибериңиз. Жетпей калса, масканы ушул эле рецептте көбүрөөк даярдоого болот. Мындан кийин дене жумшак жана назик болуп калат. А сиз ашкабак тууралуу дагы кандай маалыматтарды билесиз? Комментарийге биз менен да бөлүшө кетиңиз. Ашкабак мындан сырткары жүздөгөн ар түрдүү ооруларга каршы эң пайдалуу жемиштердин бири. Ошондой болгон күндө да аны кээ бир адамдар жегенге болбойт. Зыяндуулугун айта турган болсок, гастрит, ашказан жарасы жана кант диабети менен ооруп, бул дарттардан жабыркап жүргөн адамдарга ашкабак жана ашкабактан жасалган даамдарды жегенге болбойт. Себеби аталган жашылча күчтүү, кычкылдандыруучу сапатка ээ. Ал организмдин кычкыл чөйрөсүнүн тең салмактуулугун бузуп жиберет. Ашкабакты кантип тандоо керек? 3 же 5 кг салмактагы ашкабак нормалдуу деп саналат. Ошондой эле анын кабыгы жабыркабаган болушу керек. Ашкабактын ичиндеги маңызы канчалык ток сары түстө болсо, анда ал ошончолук жакшы болуп эсептелет. Өтө бышып кеткен ашкабактын маңызы чачтуу, камыр сыяктуу жана даамсыз болот. Нормалдуу бышкан ашкабакты үзүлгөн жеринен кургак жана кара түстө болушу дагы тастыктайт. Мына ушундай экен достор. Ашкабакты жегиле жана каналга катталып, досторуңар менен бөлүшкөндү унутпагыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.